Assalamu alaikum Gökbörgü ormandары. Assalamu alaikum жылқы сүйүүчүлөр. Достор, барыңыздарга assalamu alaikum деп калабыз. Кудай буйруса, бул чыгарылышта Европадан келген бээлер чыгат колундары менен. Азыр ушул бээлердин маалыматын алып баштайбыз, достор. Башында дареги жөнүндө арентир айтып өтөйүн. Сокулук районуна караштуу Фрунзе совхоз айылындабыз. Ошондо бул жер Студенческий болуп калат. Студенческий. Студенческий айылында экенбиз. Анда ушул алдыбызда турган Карагашка бээден баштай турган болсок, Бекназар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул жаныбар породасы кандай? Породасы шу Польшадан келген. Жашычы? Жашы 2011. Документ полный бар. 11 болса анда 8 асый болуп калыптыр да? Ошондой. 7 асый, 8 асый. 7 асый, 8 асый. Бою канча бар? Бою 1.72. 1.72 бою менен, достор. Мына Карагашка бээ, Полша бээ, эми бул Толук таза. Сласка окшойт. Документтери кандай? Документ полный бар. Бар, бар, бар экен. Бунун баласы кулуну барбы? Жок, кулуну жок. Өзү сатылат. Өзү сатылат. Ден соолугу, ичип жеши Барды таза. Булар эми каерде турду? Жайлоолодубу же колдо эле турду? Колдо эле болду. Жайлоого барбады. Бардык эле? Мынакей, достор. Ушундай бээ кылам дегендер болсо, Полша бээлери. Буйруса дагы бер айда бер. Бул менен кошо дагы 2 бээ чыгат, достор. Өтө чоң сыны келишкен бээлер. Жанары. Мына бул бээ жөнүндө ушундайча маалымат болду, достор. Эми жанары. Бунун баасы канча болот, Бекназар? Бунун баасын $7.000 деп атабыз. Мына, достор, $7.000 баа коюп атат. Чоң кара кашказы менен 3 туягы ак экен. Андай кезектеги бээге өтөбүз, достор. Кулуну менен экен бул бээ. Мынакей. Бул бир аз башкачараак экен. Бекназар, бунун маалыматы кандай бул бээнин? Бул конзаводдон чыккан. Местный бу? Местный, конзаводдон чыккан. Карабайыр ошондой же кандай? Карабайыр, ушу Россия аралаш болсо керек. Ушу аргын бар да. Бою ушу 1.70. Так, жашы канча? Жашы 3 асый. 3 асый бээ экен, достор. Кулундуу бээ. Бул кулун кайсы айгырдан качкан бул? Кулун ошо эмеден Чуйский айгырдан качкан экен. Маалымат ушундай эле болуп атат, кыска нуска, достор. 3 асый. Ичиндегиси ошо $25.000 алиги стал дегендер алган бир торат бар, Сейдал палвандар. Ошондон качкан. Бул кулуну канча жа? Кулуну 8-9 айлык болуп калды окшойт. 9 айлык болду. 9 ай, 9 ай. Так. Жанар. Мына, достор. Сабадыңарбы? Жок, салган бул. Салганбы? Көп деле эмес, кичине салган. Саан да. Үчүн салган. Андай тепсе өнөр жок, жоош. Мына, достор, Саан бе. Баракелде. Бунун баасы канча болот эми? Бунун баасын $4.200 деп атабыз. $4.200. Мына, достор. Ошо жакын боз. $200 койду. Кулуну менен ичинде дагы кулуну менен.
Qancha ayda tuvat bul эми ошондо? Бул азыр 6 айлык бар да. 5 ай же 6 айлык болуп калды. Эрте качырылган. Баракелде. Болду, киргиздик анда. Пулуну менен 4200 коюп атат достор. Достор, мына эң кызыгы келе атат. Мында. Ушул бээни мен жаңылбасам 2 жыл мурун көрдүм эле. Бул болоттун колдон алынган бээ экен. Мынаки, карагылачы. Бочкортум ушул. Баласы менен экен. Бекназар. Эми бул бээ жөнүндө билбегендер дагы көп да. Bunun маалыматын жөнүндө айта турган болсок, бул да Полшадан келгенде. Полшадан келген. Буну мен көргөм. Келгенде. Бою канча? Бою 1.78. 1.78 достор. Баракелде. Мынаки. Бул тору кулунубу? Тору кулуну Кобранын кызы. Болот кана Кобран. Кобра. Ургач экен да? Ургач. Канча айлык? 3 айлык болуш керек. 3 ай болуп калды. 3 ай экен. 3 айлык. Дагы кандай маалымат бар бул бээнин? Бул ошо Стамбул деген аттан качкан. Казакстанга $50.000 сатылып кетти жакында. Токтогон. Видео сүрөтү барбы? Полный бар. Ошондон токтогон. УЗИден текшертип койгон. Бул деле 3-4 ай болуп калган окшойт да, курсага чыгып баштаптыр. 2,5 ай болуп калды. Аватардын енеси да достор бул бээ. Азыр мен да аватарды көрбөгөнүмө 2 жыл болуп калды. Анда тартып койсок болобу баласын? Болот. Эгер эсиңиздерде болсо 2 жыл мурун аватар деген ат келген достор. Ушул жигитке сатылган экен. Азыр ушу баласын ат ошо аватардын ушул бээнин баласы аватар. Анда көрсөтүп өтөбүз. Бекназар, бул бээнин баасы канча? Бунун баасын эми чалышат го дейм, келишим баада. Былтыр $25.000 бербегенбиз. Ошо кулуну менен, ал кулунун быйыл азыр $12.000 сурашты, бербедик. Кулун барбы ушер? Бар, Кобранын баласы. Анда тартып койсок болобу? Болот, анда тартып койсок. Мына достор кызык. $25.000 берилбеген деп атат. Жакыныраак канча болот ошондо? Ошонун тегереги болуп калат го дейм. 25 тегереби? Баракелде. Буну киргизе бер. Жүрчү көрөлүчү бул баласы менен Кобраны. Кобра эмес, аватар, а? Мына деник достор, сага көрдүңөр кандай. Бuyakta турат го. Аватар. Жаныбай. Азыркы көкпен болмосо ушул да. Чыгарып көрөлүчү. Ай, баракалла. Бекназар, аватарды не улакка чыгарбай атасыңар? Жем чыгабы? Быйыл чыгат Алла кааласа. Жашы канча болду? Жашы 5 жаш. Экасы. Экасы, я? Анда баягы мен суу тулбай күчтүү болгон экен да? Ооба, суу тулбай, минилбей турганда айгырга эле коюлуп. Быйыл растап атабыз, Алла кааласа быйыл чыгат. Мына достор, азыркы көкбенин баласы. Жаныбар.
Азыр бастырып атасыңарбы? Бастыр күнүгө. 2 мал басат. Булакка чыгат экен да быйла да. Ооба. Азыр жаңы баласын дагы көрөлү анда. Бул кобрадан. Кобранын баласы. Машалла. Бул канча жаш болду? Жашы 1 жаш 3 айлык болуп калды. 1 жаш 3 ай экен. Былтыркы баласы экен да, а? Şu көкпенин былтыркы баласы. Мынаке, достор, бээлер жөнүндө ушундайча маалымат болду. Полша бээ издегендер болсо кайрылыңыздар. Описанияда номер болот. Барыңыздарга ассаламу алейкум деп калабыз анда.